А шаарынын тургундарынын саны 3687 киши. Б шаарынын тургундарынын саны А шаарынын тургундарынын 2/3-син түзөт. Б шаарынын тургундарынын саны канча киши жана бул эки шаардын жалпы тургундарынын саны канча киши? Демек, А шаарынын тургундары силген шарт боюнча 3687 киши. Ал эми Б шаарынын тургундары ушул А шаарынын тургундарынын санынын башкача айтканда 3687 санынын 3/2 бөлүгүн түзөт. Демек, бул бөлүктү 3687-ни 3 бөлүккө бөлүп, анын 2 бөлүгүн алабыз. Демек, мындан маселенин шарты боюнча Б шаарынын тургундарынын саны канча жана А менен Б шаарынын тургундарынын саны биригип канча экендигин табабыз. Демек, бизге берилген А шаарынын тургундарынын санын 87-ни биз 3 бөлүккө бөлөбүз. 3 бөлүккө бөлсөк, анда таблица методу менен бөлөбүз. 3687 деген санды биз 3-кө бөлсөк, бул жерден 1000. Демек, 3 менен 1000ди көбөйтсөк, бизде бул жерибиз 3000. Кийинки 3кө 200'dü көбөйтсөк, бул жерибиз кемитсек 687. Демек, 687'ден калган 3 менен 200'dü көбөйтсөк 600. Мындан 87 кемитебиз. Демек, кийинки разрядда 87 20-ны көбөйтсөк 3кө. Демек, 60 27 biz билебиz 3'tü 9'ga көбөйтсөк 27. Демек, 0 келип чыкты, калдыгыбыз. Калдык 0-га барабар болот жагды. Бөлөбүз. Демек, көрүп тургандай 1229 бул 1229 деген сөз. Жөн кошуп коебуз. Демек, 1229 саны келип чыкты. Ар бир миңдиктер разряды, жүздүктөр разряды, ондуктар жана бирдиктер разряддарын кошуп, биз билгендей 1229 алдык. Демек, мындан ар бир бөлүгүбүз 1229 экендиги билинди. Ал эми 3687'nin 2 бөлүгүн алсак, 3 бөлүккө бөлүп, анын 2 бөлүгүн алсак, демек 1229'ду 2 бөлүккө көбөйтөбүз. Мындан биз
таблица аркылуу көбөйтсөк дагы болот. Демек 1000 разрядтарга бөлүп жазып алабыз. 229'ду 2'ге көбөйтсөк 2400 2 менен 20 көбөйтсөк 2009'ду көбөйтсөк 18. Демек келип чыккан таблицанын ичиндеги сандарды кошсок бизде 2458 деген сан келип чыкты. Бул деген сөз 2458. Бул биз көрүп тургандай Б шаарынын тургундарынын саны. Башкача айтканда биз боеп койгон 3/2 бөлүгү, значит бизде 2458 экенди келип чыкты. Бул Б шаарынын тургундарынын саны. Ал эми экөөнү А шаарынын тургундарынын санын кошсок, демек 3687-ни кошобуз 2458-ге. Мындан бизде келип чыгат 6145. Демек жообубуз Б шаарынын тургундарынын саны 2458, ал эми ал эки шаардын бириккен тургундарынын саны 6145 экендиги келип чыкты.